Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич. Мен Абдукаимова Сайыпжамал Имамидин Ташевдин апасы боламын. Менин балам 1,5 жылдан бери түрмөдө отурат. 1,5 жылдан бери мен жүрөгүм сыздап, ыйлап келем. Ушул видео кайрылуудан мен сиздерге кайрылып жатам. Ушул видео аркылуу биздин арыз моңубузду түз угасыздар деген үмүттөмүн. Сиз баламдын атасы ким экенин жакшы билесиз. Аны менен бирге иштешкенсиз. Анын деңгээли канчалык экенин дагы өзүңүз жакшы билесиз. Баламды өзүм окутуп, өзүм тарбиялаганмын. Балам 30 жашынан баштап ушул компанияны жетектеп келет. Ал ушул компанияны ачкандан кийин өзүнүн алдына чоң максаттарды койду. Ушул эли журтума жардам берсем, мамлекетке жардам берсем деп алдыга максат койгон. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонур азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошондой эле ошол максаттары ишке ашып, иштери жакшы болуп, жетишпеген үй бүлөлөргө, кыйналган үй бүлөлөргө, ошондой эле инвалидтерге үйлөрдү берип жүргөн, студенттерди окуткан, ошондой эле мамлекетке дагы жардам берген. Мына Бишкекте Байтык айылында 2 этаж мектеп куруп берген. Ошондой эле 5 жыл бою кыргыз аскерлерине ал мезгилде ошол кыргыз аскерлерин анча эч ким карашпайт эле. Ошолорго 5 жыл бою жардам берди. 7 областка желбиреген желек орнотту. Дагы көптөгөн иштерди аткарды. Бийликти басып алууга аракет жасады деп күнөөлөп 9 жылга эркинен ажыратты. Мен 9 жыл баламды күтө аламбы? Аны бир Кудай билет. Балам адам өлтүрбөсө, же мамлекетте бир талап тонобосо, сотто тоскоолдуктар болуп жатты. Өзүнүн көрсөтмөсүн бере алган жок. Азыр балам өзүнүн көрсөтмөсүн берүүгө даяр. Ортодо түшүнбөстүктөр болуп кетти окшойт. Камчыбек Кыдыршаевич баламдын көрсөтмөсүн көңүл буруп угуп коюшуңузду